Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, кезектеги подкастыбыз анда. Бул «Рекетир» кино тасмасы жөнүндө. Бул казактар тартып, Казакстанда прокатка ээ болуп, «Рекетир 3» киносу. Биринчи киносу 2007-жылы эле чыгып, андан кийин «Рекетир 2» деген чыгып, анан жакын арада «Рекетир 3» деген тасма чыгып, ал реклама болуп, анан бизде жарыя болуп, жанагы прокаттык тескерме деп коет, удостоверение, ошол эки прокаттык удостоверенияны алып, анан кинотеатрларга чыгып, ал кинотеатрларда баягы улам өзүңүздөр билип калдыңыздар да, азыр баарыбыз эле кинону жакшы көрүп калдык, киного барабыз. Кино азыр Кудайга шүгүр жакшы, кинотеатрлар бар, аймактарда дагы бар. Анан эл кинону жакшы көрүп калышты да. Кыргыз кино индустриясы дагы абдан жакшы деңгээлге көтөрүлүп атат. Биздин актерлорубуз дагы жакшы жаратууларды жаратып баштады. Ал эми казактар дагы ошо биз менен бизден калышпай, тең таймашып, айрым учурда жакшы тасмаларды жаратканга аракет кылып атышат. Анан биздин айрым тасмалар Казакстанда көрсөтүлүп атат, айрым казактардын тасмалары Кыргызстанда көрсөтүлүп атат. «Рекетир» тасмасын бул жерге алып келишти эле, «Рекетир 3» тасмасын. Аны жарыялап чыгарабыз дешти эле. Мени да чакырышкан, баягы блогерлерди, анан баягы активдүү адамдарды чакырышат эмеспи. Мени да чакырышкан, келип кетиңиз деп. Анан мен убактым жок, бара алган жокмун. Анан ошол эки фильм чыгарда, блогерлер тартып чыгарышат, антип чыгышат, бирок ошо менен кошо эле «Рекетир» фильминин башкы каарманы Саят Эскенбаев деген мырза, башкы каарманды аткарган актер, бизде 1 жыл мурун атайын операция учурунда атылып өлтүрүлгөн, мыйзамдагы оору деп аталган белгилүү Канче Көлбаевдин уулу Руслан Көлбаев менен жолугушуп, кортеж менен тиги кортеж менен тосуп алып, так көрүнбөй кеткен аэропорт жактанбы же тиги Ак Жол жактанбы, чек ара жактанбы чыгылса, жанагы бандиттердикиндей эле же болбосо бир чоңдордукундай эле кортеж менен, кымбат баалуу машиналар менен келе жатканын, ошол Руслан Көлбаев Руслан менен чогуу жүргөн. Чынын айтсам, мен Көлбаев Русланды да биринчи жолу көрдүм, мурда көргөн эмес элем. Баягы жанагы социалдык тармактарга кыздары чыгып жүргөнүн көрдүм эле, ал кишинин жубайы чыгып кайрылып жүргөнүн көрдүм эле. Бирок уулун көрбөптүрмүн. Уулум биринчи жолу көрдүм. Жаш бала экен. Айрымдар 17 жаштагы бала дейт, айрымдар 18 жаштагы бала дейт. Кыскасы ушул курактагы жигит экен. Анан аны менен баягы кучакташып түшкөнү, ал Руслан деген жигит Көлбаевдин баласы болсо, баягы ошол презентация, кино тасманын презентациясы күнү жанагы кызыл килемчеден басып өткөнү, ошол экенин баарыбыз көрдүк. Анан албетте бул аябай дегенде чуу жаратып, дуу болуп эле жатып калды. Бизде социалдык тармактар абдан активдүү эмеспи? Аны менимче Кыргызстандын басымдуу көпчүлүгү көрдү. Ошентип ызы чуу болуп, дуу болуп атканда эле, ошо бир күн жарыяланган күнүнүн эртесине жетпей эле, ошо бир күндүн ичинде ошол прокаттык удостоверениялары алынды. Бизде «Рекетир» кино тасмасы көрсөтүүгө тыюу салынды деген жаңылыктар тарап кетти. Сиздер өзүңүздөр билдиңиздер. Мен дагы тарыхчаларыма, өзүм социалдык баракчада тарыхчаларыма кичине оюмду билдиртип айтып койдум эле. Бирок бүгүн эмнеге бул ушул подкастты тартып аткан себебибиз мындай болду да. Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге Каражыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш, Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери, эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда сиздер
силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу же болбосо дизайнерлерди алып келип кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бушап калса же бир жери сынып кетсе же дагы бирдеке болуп болсо жасап беришет же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону, эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер. Мага өзүңүздөр билесиздер, эми 100 миңден кем эмес катталуучум бар. Абдан активдүү, анан алардын баары дагы ой пикирлерин жазышат. Анын үстүнө ой пикирлери аябай ар кандай. Анын үстүнө Азаттык да келип менден интервью алып кетти. Анын үстүнө ошол эки ошол тасманы тарткан, ошого катышы бар адамдар, ошол эки прокатка таркаткан адамдар дагы чыга башташты. Баягы менин позициямды көрүп, ар кандай ойлорду кыла башташты. Ошол эле учурда маркум Көлбаевдин тарапташтары же ошо көрөрмандары деп айтамбы, билбейм, коркутуу, үркүтүүлөр толтура эми. Коркутуу, үркүтүүлөр болду. Тарыхчаңды алып кой, анан өлтүрөбүз дегенге чейин барып атышат, эми билбейм, көңүл үзөбүз дегенге чейин барып атышат. Анан ошондон түшүндүм да. Көз караштар, позициялар аябай ар тараптуу. Баягы таң калыштуу болду, аябай ар тараптуу. Анан адамдардын бир көпчүлүк басымы мынтип айтып атат да. Эми эмнеге жаап салды? Чекесинен мен айтып берейин, ушу оюңду айтпайсыңбы, тигибу дегендер көп болот, ошон үчүн айтып атам. Чекесинен айтып берейин. Өзүмдүн позициямды, өзүмдүн оюмду жана кичине анализ жүргүзгөнгө дагы аракет кылып көрөлүк. Достор, көпчүлүк басымды көпчүлүк айтып жатат да. Аны жаап эмне кереги бар эми? Бүттү да. Бул баягы жабылган ошол эки рекете. Демек бул Крим чөйрөгү байланышкан, анан Крим чөйрөнү үгүттөгөн үчүн жабылды деп атат. Себеп дегенде муну баягы кыргыз тасма ошол эки көрсөтүү прокаттык удостоверениясын алып атканда эмне себептен алып койгонун айтышкан жок. Бүгүнкү күндө ал айтыла элек, расмий билдирила элек. Эмне себептен бийлик ошо тыюу салып койгон. Ошондуктан ар кандай божомолдор болуп атат. Эми ошол божомолдордун баардыгын топтоп келтирип, анан мен ошо подкаст кылып сиздерге өзүмдүн оюмду дагы кайсы бир деңгээлде анализди дагы айтып коеюн деген ойго келдик да. Бирден бир нерсеси ошол эки суроо. Эми ал Крим чөйрөнү агитация кылган үчүн, үгүттөгөн үчүн жаап салды. Рекетир деген фильмдин биринчисин, экинчисин да көргөнбүз. Үчүнчүсү деле ошондой болсо керек. Бул болсо баягы ошол эки кылмышкерликти мындай пропагандалаган же болбосо үгүттөгөн кино тасма үчүн алып салды деп айткандар толтура. Туугандар, мен антип деле ойлобойм. Ал фильмдин ошол эки башкы каарманы дагы азыр Казакстанга отуруп алып, Саят Эскенбаев дагы кайрылуу жазып атат. 3-4 кайрылуу жаза билди. Бийликке кайрылып, биздин фильм кайрасынан ошо криминалдык чөйрөгө каршы чыккан фильм деп айтып жатат. Мен мындай деп айтып кетет элем. Мен көрүп чыктым. Фильмди отуруп бүгүн көрүп чыктым. Себеп дегенде интернетте бул азыр ачыктан ачык эле бар. Көрө берсеңер болот. Сапаты деле жакшы экен. Муну интернеттен көрүп алсаңыздар болот. Башка мен мындай деп айтайынчы. Кыргызстанда башка тасмалар да бар, расмий тасмалар. Ал ичиндеги Крим чөйрөнүн көрсөткөн оордугу боюнча ошо рекетирдин дагы оор тасмалар бар. Мисалы, жанагы Ростислав Ященконун жашоосунун бир бөлүгүнө негизделип тартылган фильмди сиздер билсеңиздер керек. Жанагы Черный двор деген көрсөңүздөр керек. Көрө элек болсоңуздар, интернетке кирип Черный двор десеңиздер, ошону көрсөңүздөр болот. Укмуш тартылган. Криминалдык чөйрө жөнүндө
бирок аяк түбү келип ошол криминалдык чөйрөгө кирген адамдардын акыр түбү келип аягы сазга батып өлүп жоголот экен жөнүндө маани да. Рекетир 3-тү көрүп чыктым. Рекетир 3-түн мааниси деле ошол экен. Мааниси деле ошол чынында эле баягы крим чөйрөгө аралашкан адамдардын аяк түбү келип булар өлөт экен мененчи. Ошондуктан эми бул Кыргызстанда азыр тыюу салып салды да, бирок Казакстанда болсо бул прокатка мурда эле берилген, ал жакшы көрүнүп, аябай дегендей чоң рекорддук кассаны чогултуп аткан учуру да. Демек, эгерде казак туугандар аны мыйзамдуу деп таап көрсөтүп атса, албетте ал жерде эч кандай криминалдык бир нерсени үгүттөгөн эч нерсе жок. Мен деле бул боюнча мен интервьюларымда дагы, көз карашымда дагы айттым. Эми элестеткиле, мындай да туугандар, криминал жөнүндө, рекеттер жөнүндө, ошол жердеги кылмыш чөйрөсүндөгү бир авторитеттер жөнүндө фильм болуп атат. Ал Кыргызстанда баардык кинотеатрларда мына көрсөтүлөйүн деп алдын ала мага айтышкан боюнча 3-4 күнгө билет жок калган экен. Бүт сатылган экен билеттин баары. Ошондой баягы популярдуу күтүлүп аткан бир кино тасмалардын бири болуп аткандан кийин, анан башкы каарманы ошол Саят Эскенбаев могу Рекетир 3тө эң негизги каарман, эң негизги криминалдык бир авторитеттин ролун ойнойт экен да. Ошол киши бизде Кыргызстанда эле эмес, Борбордук Азияга белгилүү болгон мыйзамдагы Ууру Көлбаевдин уулу менен чогуу столдо отуруп, братаны деп жанагы крим чөйрөдө колдонулган сөздөрдү колдонушуп, жанагындай крим чөйрөдө колдонулган биз көнүп калган кортежди, кымбат баалуу кортеждер менен келип, анан ар жагында музыкасында карасаңыздар, социалдык тармакта музыкасында дүңкүлдөтүп ошол криминалдык музыка кылып коюп аткан бул укмуш эле нерсе да. Эмнеге биздин коом ошону дагы ойлонбойт да? Көпчүлүк мынтип айтат да: аны эмне жаап атасыңар, аны кой берип койгула, ал эмне тиги эми баласы за отца отвечает, атасынын кылыгына жооп бербейт деп анан көпчүлүк айтып атат да. Туугандар, эми билбейм, ошол жерде биринчиден уюштуруп аткан адамдар деги эле ошол эки башкы каарман дагы азыр улам кайрылып атат биздин бийликкечи. Уруксат бергиле, уюштуруучулар тиешеси жок, мен чакыргам ошол Руслан Көлбаевди, мен чакыргам, менин тааныштыгым бар, анан мен ал уюштурган эмес, фильмди кое бергиле депчи. Биринчиден поезд өтүп кетти. Кантип фильмди кое беришет? Мен бул учурда мисалы бийлик туптуура эле кылды деп ойлойм. Элестетсеңиздер, Камчы Көлбаевдин орду кандай эле 1 жыл мурун? 1 жыл мурун Камчы Көлбаев жөнүндө моңтип сүйлөмөктү көрсөк, шыбырашып сүйлөшчүбүз. Себептен эле баары билчү. Бул киши Кыргызстанда ошо крим чөйрөнү мындай мыкчып турган киши экен, баары билчү. Бул киши кебегейсиз бай экенин ошондо эле биз билчүбүз, бирок канчалык деңгээлде бай экенин билчү эмеспиз да. Кийин баягы ошол атайын операциянын алкагында өлтүрүлгөндөн кийин анан билдик да. Канча байлыгы бар экен, канча кымбат машинеси бар экен. Анын баарын көрбөдүкпү баарыбыз? Анан ал киши өлтүрүлгөнүнө 1 жылдан эле кичине ашты да. Изи дагы эле суу элек да. Мына жаңы эле тиги Ташеев генерал пресс-конференция берип, бап этип бир нерсе айтып алып, анан кайра мени туура эмес түшүндүңөр деп өзү пресс-конференция берип, президент аны жок, силер тиги Ташеевди туура эмес түшүнүп алдыңар, мындай деп айтайын деген деп жаңы эле өзү чубулуп эле жаңы эле токтоп атып эле. Канча деген адам баягы эми Күлбаевдин мүлктөрүнүн баарын алынып атканын көрдүк. Көлбаевдин жубайы улам социалдык тармактарга чыгып атканын көрдүк. Ошол эки кыздары, бир туугандары социалдык тармактарга чыгып,
кайрылуу жасап бийликке, жок дегенде тамды калтырып койгула, бирден машина калтырып койгула, жашаган нерсеге бир нерсебизди калтырып койгула деп жакында эле суранышпады беле. Жакында эле ошол эки Ташиев пресс-конференция берип атканда ошондо айтпады беле, бирден тиги жашай турган тамын калтырдык, машинесин калтырдык, анан жанагы кафени, Мокка деген кафени калтырдык деп жаңы эле айтпадык беле. Жаңы эле айтпадык. Ал Көлбаевдин эле мүлкү аз келгенсип, Көлбаев менен кимдин тиешеси бар болсо баары кусуп чыгышпадыбы? Кайра керек болсо дагы деле ошол экиге тиешеси барлары аныкталган сайын кузуп атышпайбы? Жанагы түрмөдө, зонада отургандар же болбосо түрмөдө отурганда, СИЗОдо камалгандар көрсөтмө бергенде тигил же бул ушул эки байланыш бар болчу десе, жетелеп келип туруп тыгып туруп дагы деле куступ атпайбы? Канча деген бизнесмендер жөн эле чай ичип отуруп койгон бир сүрөттөрү чыгып калган үчүн келип туруп кузуп чыгышпадыбы отуруп? Элестеткиле, өлкө, кичинекей өлкө момундай алка шалка болуп атат да ушунун тегерегинде. Ошондон кийин баягы бул Кирим чөйрөнүн башы делген Көлбаев ошо ликвидация болгондон кийин анан канча деген тиги Ташиев деле өзү айтпады беле, булардын өзлөрүнүн тиги губернатору бар экен, президенти, анан тиги премьер-министри, анан ар бир айылга чейин башкаруучулар бар экенин, баягы жооптулар бар экенин көрүп ошол эле кармалып атат деп чыгып атпайбы. Мына чыгып атпайбы мамлекетте. Мына мамлекетте туугандар, кичине мындай кененирээк ойлосоңуздар, мына СИЗОго өзүнүн жан сакчысын жетекчи кылып киргизип, ичинде жанагы катуу бир моундай кылым деп айтпайынчы, көп жылдан бери 10 жылдап туруп калган бир эрежелерге каршы бир иштер болуп атканын чекесин угуп атпайбызбы? Ичинде эмне болуп атканын биз албетте билбейбиз, бирок баягы чекесин угуп, баягы ичинде бир кандайдыр бир ошол эки мындай турукташып калган бир эрежелер менен дагы эле күрөш болуп атат дегенин угуп атпайбызбы? Ушунун баары тегереги ошол эки Көлбаевден кийин анан башталды да ошо Көлбаевдин тегерегинде болуп атса, элестетсеңиздер, болуп атат дагы, болуп атса, башкы каарман ошол жерде Тасмада Крим чөйрөнүн эң негизги адамын ойногон киши тиги Көлбаевдин уулу менен ушинтип атат. Биринчи мен ойлогом, ал Көлбаевдин уулу тозуп алганго депчи, бирок өзү айтты, мен тозуп алган жок, мен конок катары чакырдым. Мага уюштуруучулар дагы чалып алып айтты, бул уюштуруучуларга кирбейт, уюштуруучулар биз негизи башка эле таптакыр адамбыз, биздин тиешебиз жок. Биз Көлбаевдин уулун кийин эле көрүп калдык, момундай ызы чуу болуп атканда аны кет деп да айта алган жокпуз, себеп дегенде башкы каармандын коногу экен деп. Менин маалыматым боюнча, бул ошол башкы каарман Саят Искенбаев ошол Руслан Көлбаевдин өкүл атасы имиш. Менин далилим жок. Менин далилим жок. Эми өкүл ата болуп бирөө бекилгенде документ бербейт да, куәлик бербейт, удостоверение бербейт. Ошондуктан ал жагын мен далилдей албайм. Бирок мага 2-3 адам айтты, бул ошол Руслан Көлбаевдин өкүл атасы деп. Эми өкүл атасы болобу, чынында эле өкүл атасы эмеспи, бирок мына акыркы кайрылуусунда дагы Саят Искенбаев айтып атат, элүүгө чыгып калган эле киши экен. Эми мен чакырдым, менин коногум дейт да. Эми билбейм, эми элүүгө чыккан эле киши эми туура казак актеру, белгилүү актер. Менимче түшүнүш керек, болуш керек. Мына эме кошуна өлкөдө ушундай окуялар болгон. Ошол эки жанагы менин жакын кишим деген адамдын атасы ким болгонун жакшы билген да. Ошондон кийин бизде кандай окуялар болгонун жакшы билген да. Анан ошону билип алып, анан моундай көрсөтүп, анан мынакей, анан братан деп мага негизи Саят Искенбаевдин эми бул актер ага таарынбасын мага. Баягы буга чейин акыркы сүйлөгөндө башкача сүйлөдү да, бирок буга чейинки кайрылууларында мага эме да, жанагы кинодогу ролуна кирип кетип, жашоодо дагы ошондой эле болуп калган да. Сүйлөгөндөрү дагы братан, анан тиги бу, анпун деп сүйлөп атат да. Бизде өлкөдө азыр абал башкача болуп калган. Азыр өлкөдө тиги мурда тиги мен Көлбаев менен тааныштыгым бар.
мен Көлбаев менен отуруп чай иштейм деп баягы мындай мактангансып, сыймыктангансып айтса, азыр өлкөдө бир жылдын ичинде абал катуу өзгөргөн. Мен кокуй ал жака вообще тиешем жок, таптакыр деп, ар жакта бир криминалга тиешеси бар бир адам болсо андан баары качып качкан. Тыркырап качып качкан. Эми ошол абалды кантип билбейт? Мейли, Руслан Көлбаев бул жаш жигит экен. 17-18 жаштагы жаш жигит эми жүргөнү дагы башкача тиги болуп жүрөт, баягы көрсөтүп, демонстрация кылып жүрөт да. Бирок эми ошол экинин баарын жанагы роликтери, эч жашырбаган мумкини кайсы бир деңгээлде албетте муну бийлик мындай чакырык катары кабыл алды да. Мына демонстрация кылып, мынакей момундай депчи. Ал эми көбү айтып атпайбы тиги эми фильмде а, ушул абал жөнүндө, өч алуу жөнүндө деп дагы айтып жатышат да. Ошол үчүн бийлик муну тыюу салып койду депчи. Мен ойлойм, негизги себеп жаңы элеке мен айткан ошол эки мындай өлкөдөгү болуп аткан чоң саясатка чакырык сыяктуу болуп калды, ошон үчүн тыюу салып койду го деп ойлойм. Бул биринчиден. Экинчиден, фильмди карап көрдүм. Фильмде чынында эле башынан аягына чейин өч алуу экен да. Бири-биринен эле өч алып эле, бири-бирин эле өлтүрүп эле, бири-бирин эле кырып эле, кечке эле атышып эле кырылышып атып эле ошо менен бүтүп калат экен. Ребята, у меня на груди это пик Манаслу. Это 8163 метра. Эта футболка была изготовлена для первой исторической экспедиции в Гималая кыргызских альпинистов. Я имел честь быть в составе них. И те дни в 2022 году, они останутся в моей памяти на всю жизнь, как огромное, яркое и, безусловно, для меня великое событие, которым я очень дорожу. И когда я каждый раз вижу горы, или каждый раз одеваю эту футболку, или каждый раз при подобной ситуации, я вспоминаю с большим счастьем, воодушевлением, что в моей жизни было такое огромное событие, которое каждый раз меня подогревает и дает мне энергию. И я вам предлагаю ощутить то же самое, такие же ощущения получить. Друзья, компания Dream Journey и я, мы объявляем очередной тур, на этот раз в Гималайи, до базового лагеря Эвереста. 5400 метров в высоту. По дороге в Эверест мы будем ходить, это 13 дней приключения. Каждый день мы будем ходить по 5-6 часов. Мы посетим обязательно великий город Намче, это столица всех альпинистов мира. Мы обязательно пойдем до базового лагеря Эвереста, дотронемся до подножия горы Эвереста. Вы собственными глазами увидите самую высокую точку нашей планеты. Ребята, по дороге вы обязательно подниметесь на пик Калапатар. Это более 5550 метров. Вы обязательно увидите контрастный и колоритный город Катманду. Погуляете в Катманду, и вы окунетесь вообще в другой, совершенно другой мир. Мир добрых людей, красочных людей. Вы увидите очень много разной культуры другой, совершенно другие традиции. Оставьте у себя такое яркое впечатление. И вы после Гималаев вы ощутите, что вы не зря это все прожили. 14 дней, 13-14 дней приключений. Это приключение начнется 10 мая по 23-24 мая. 13-14 дней. Это не такие большие деньги, но я вам гарантирую, ощущения останутся на всю жизнь. По ссылкам переходите, записывайтесь, пишите и регистрируйтесь. Регистрация уже началась, естественно, места ограничены. Идемте, увидим самую высокую точку Земли собственными глазами и дотронемся до подножия. Туура мен фильмде мындай Крим чөйрөгүнү пропагандалоогон же үгүттөгөн бир нерсе көрө алган жокмун. Крим чөйрөгү кандайдыр бир жан тарткан нерсе көрө алган жокмун. Башка каарманга дагы жан тарткан нерсе көрө алган жокмун. Чынында эле фильмде Крим чөйрөгүгө келгендер аяктуу келип жаман иш менен бүтөт экени көрсөтүлгөн. Бирок эми
Ошондуктан мен ойлойм, ал кеп андан деле эмес, кеп жанагындан да. Мен мындай деп айтып кетет элем да, ким ошол мисалы азыр ошол Руслан Көлбаевдин жакындары, тарапташтары мага толтура жазып атышат да, ошо жаш кыздар деле, жаш балдар деле коркутуп үркүтүп жазып атышат да. Силер мени коркутпагыла. Мени коркутканда эмне, мен пайда жок да мени коркутканда. Мунун баары Карпбековден чыккан жок биринчиден. Экинчиден Карпбеков үчүн чыккан жок да. Карпбеков эл катары эле ошол коомдо болуп аткан, талкууланып аткан нерсени эле чыгарып атат. Сиздер андан көрө ошол Руслан Көлбаевге силер таасир этип, мындай сабырдуулукту үйрөтүңүздөр да. Сабырдуулукту, эми изи суу илек. Албетте бала атанын ишине жооп бербейт, бирок ошентсе дагы ал кишинин атасы бул Кыргызстанда эмес, бул Борбор Азияда бир чоң таасир этип турган киши болчу да. Эми өлкөдө моундай абал болуп аткандан кийин, өлкөдө ошоки атасы жок болгондон кийин кандай бир саясат болуп атканын ошонун баарын түшүнүпчү, эми сабырдуулук кылыш керек да. Мынтип эле ачылып эле чачылып ошол презентациясына катышып, анан братан, анан тиги деп анан ошол киного катышып, эми бул албетте терс кабыл алынат. Терс кабыл алынат коом аркылуу. Ошондуктан мен мынтип айтат элем, жакында эле туугандар силер суранбадыңарбы, биздин баарыбыздын мүлкүн алып койду, окуйга калтырып койгула, жашаган жерибизге калтыргыла, тамак жегенге калтыргыла деп атасыздар. Эми ошонун алкагында сабырдуу болуп койсо, Кудай буйруса, жакшы туура жолго түшсө, келечеги кең эле болот ал баланын. Ал балага эч ким өчөшкөн жок деп ойлойм мен. Ал баланы азыр жаман деп эч ким жок, жаман же болбосо ошол бала үчүн делген жок. Кептин баардыгы азыркы болуп аткан чоң саясатка ошоки кандайдыр бир чакырык ташталган сыяктуу болгону үчүн болгонун мен аныктап атам да. Эртең билбейм, эми муну расмий органдары эмне деп муну мисалы түшүндүрүп беришет, мен билбейм. Балким түшүндүрүшү башкача болот, бирок менин жеке оюм ошоки болуп аткан окуянын баарына таянып, ошол эле болду деп ойлойм да. Эми мен чынын айтсам, эмне эле бийликте болсом мен деле айтмакмын, мындай бизде өлкөдө криминалга каршы деги эле могу кылмыш чөйрөсүнө каршы ушунча чоң саясат жүрүп атса, анан туруп алып ошоки мен деген эң чоң мыйзамдагы белгилүү көп жылдан бери болгон мыйзамдагы оорунун уулу монтип кызыл тиги килемчеде ошол рекетир деген Крим чөйрө жөнүндөгү киного барып, анын башкы каарманы менен кучакташып, анан братан эле братан, анан тиги деп анан жана музыканы коюп тигинтип атышса, мен деле мындай муну оң көрбөйт болчумун. Ошондуктан мен ойлойм, бул учурда мисалы бийлик эң туура эле кылды. Ал эми фильмди баягы тыюу салып койгону, бул расмий тыюу салып койду да. Ал эми албетте ал фильмди баарыңар эле көрүп аласыңар. Мына азыр деле интернетке кирип алсаңар болот. Казакстанда бул дагы эле жүрүп атат. Мына Орусияга прокатка берип атабыз деп атат. Ал жакта деле жүрөт. Бул кайрасынан Кыргызстандагы азыр тыюу салганы бул ушул фильмдин тарткан адамдарга, менимче Казакстанга дагы 2 эсе 3 эсе кириш алып келет. Казакстанда, Орусияда дагы алып келет. Кыргызстанда жабылган турбайбы депчи. Ама кыргыздар болсо эми расмий уруксат бербесе керек. Улам эле тиги Саят Искенбаев бийликке кайрылам, кой берип койгула, кеч менимче. Аны кой бербесе керек. Бирок Кыргызстанда ушунча ызычуу болгондон кийин баардыгы кирип интернетке киришет, шилтемеге кирип көрүшөт. Ал турган иш. Бул жерде эң жаман эле кимдерге болду дебейсиздерби? Туугандар, ар бир өлкөдө ушунун уюштуруучулары болот. Кыргызстанда дагы мунун уюштуруучулары бар. Ошол адамдар тилекке каршы минуска кетти деп айтсак болот да. Себептен да булар уюштурууга акча кетирди, канча билеттер сатылды, анын баары кайра кайтарылып берип атат. Ошолердин баарына кетип атат. Бизде биякта уюштуруучулар, эми силерге көңүл айтам, эмне кыл дейсиңер. Эми бул мисалы чоң сабак болуш керек. Ошолердин баарын мисалы далдактап бирдекени кылып атканда, эми далдактап эле ар жак бер жакка кете бербей, ошол жагын да караш керек болчу. Эми болор иш болду. Көрө элеңер, көрөм десеңиздер интернетке кирип көрүп алыңыздар.
Калганыңар эми бул жерден баягы мен эмеге чакырып кетет элем, баягы билбейм, туура эмес бир божомолдорду кылгандан кичине алысыраак болгонго аракет кылалык. Руслан Көлбаев иңиме дагы кайрылам. Сабырдуулук керек, сабырдуулук. Сиздин келечегиңиз кең, Кудай буйруса. Мен бирөөдөн да уга элекмин, мисалы ошол эки Камчы Көлбаевдин тиги айрым терс иштери болсо ошол экиге уулуу жооп бериш керектигин таптакыр уга элекмин. Бул жерде дагы мисалы баягы могул баласы шүмшүк, баласы жаман деген да таптакыр уккан жокмун. Бирок жанагындай кылып, момундай демонстрация кылып чакырык таштаган да эле бул. Ал жактан мындай менимче сабырдуу иш алып барыш керек деп ойлойм. Ошонун тегерегиндегилер мени коркуткандан көрө ошо биргелешип мындай сабырдуулукка чакырып, буга чейин мындан кийин акыл эстүү кадам ташташ керек деп ойлойм. Эми айрымдар айтып атат, ошо балким ошол Руслан Көлбаевдер муну каржылаган депчи. Мен ойлойм андай деле эмес болсо керек депчи. Бул эме деле башкы актер деле айтып атпайбы, мына Казакстанга отуруп айтып атат, бул мен чакыргам, менин коногум деп атат. Балким чынында эле өкүл атасы болбосо дагы башка жакшы мамилеси бар экен, чынында эле чакыргандыр. Бирок эми чакырса, ошондой жерге барса, монтип далдактап мына мен дебестен эле барса болот. Эми каржыласа дагычы, керек болсо эгер тиги же бул фильмди каржыласа дагы, бирок ошону тиги монтип чакырык жасап жасабай эле каржыласа болот. Жанагы Эскобардын баласы эске түшөт да мага. Эскобардын баласы эске түшөт. Пабло Эскобар деген өзүңүздөр билесиздер, бул дүйнө жүзүнө белгилүү болгон мафиози, наркодилерлердин чоңу, ошол жерде мамлекетти керек болсо кармап койгон бир мафиози болгон тарыхта. Анын баласы дагы деле канча жолу кечирим сураган көрдүм, дагы деле элинен, коомчулуктан кечирим сурап келет да. Баласычы. Бул жөн эле маалымат үчүн айтып атам. Мен бирөөнүн кечирим сура деген жерим жок негизичи. Ал мисалы дардалаңдабай, баягы коомчулукка чакырык таштап, мынакей мен Эскобардын баласымын дебестен, кечирим сурап, кайсы бир ошо кайрымдуулук иштерге көбүрөөк көңүл буруп, мындай бир өкүнүү нерсесин кылып келет да. Аны коомчулук туура кабыл алып келет. Бизде эми андай иш кылбаса дагы, жок дегенде мындай дардалаңдап, эми бизде жаманбы жакшыбы бийлигибиз бар, жаманбы жакшыбы мамлекетибиз бар. Анан ошол мамлекеттин саясаты бар. Эми кылмышкерлерге мынакей чынында эле мисалы буга чейин кылмыш чөйрөсүнө кылынбаган чоң иштерди кылып атты өкмөт, бийлик. Анан муну жаман деп ким айтат? Бул жакшы нерсе да. Анан ошол экиге чакырык жасоонун белгилери бар кадамдар албетте туура эмес кабыл алынат. Албетте туура эмес кабыл алынат. Ошондуктан мен катталуучуларым да сиздерди баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Божомолдорду дагы анча тереңдетип антип минтпей, ошол эки деги эле бул чоң сабак болуш керек тарыхыбызда. Ушу менен баягы Крим чөйрөнүн баш көтөрүшү, Крим чөйрөнүн күчтөнүшү болбойт дегенге ишенип, баарыбыз ошол экиге кайсы бир деңгээлде туруштук бергенге аракет кылышыбыз керек да. Сүйлөй ала турганыбыз ушинтип сүйлөп, подкаст тарта турганыбыз ушинтип подкаст тартып, ал эми жөнөкөй жарандар болсо комментарий же болбосо божомол келтирерде эми жок эле дегенде ошо Крим чөйрөлүк нерсеге каршы бир иштерди айтып, же болбосо ошо бийликтин ошо Крим чөйрөгө каршы болуп аткан аракеттерин колдоп эле коюш керек деп ойлойм да. Ушуну айтып кетейин дедим. Туугандар, биздин подкастта, каналда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.